Өлкө ичинде кулачын кенен жайган бир адамдан бир китеп элдик долбоору. Мекенибизде китеп окууну жайылтуу боюнча өз ишин мыкты деңгээлде уюштуруп келет. Алыскы аймактардагы, шаар ичиндеги китеп жетишсиздигин чечип, күжүрмөн эмгектин аркасында чоң ийгиликтерге жетишишти. Бүгүнкү күндө болсо китеп той аталышындагы өзгөчө интеллектуалдык маданий иш-чарасын өткөрүүдө. Бул иш-чаранын максаты элибизди китеп окууга чакыруу, китеп окуу маданиятын жайылтуу, кайталанма тойлордун форматын өзгөртүү, элгерге ушундай ресторандарда китеп жана той деп айтып тургандай баарыбыздын башыбызды бириктирген той экен. Анан китептин, илимдин, билимдин тою, мындайча айтканда саамалык болсун деп ушул иш-чара уланып келе жатат. Мурдагы алгачкы уюштурууларга караганда быйыл ушунчалык анчылык менен эл келип берип атат. Бул биздин илимге, билимге болгон мамилебиз өзгөрүп, өсүп атат деген, башкача айтканда өнүгүүнүн жыйынтыгы десем да болот. Бир адамдан бир китеп долбоорунун алдыдагы кадамдары буюрса өлкөбүздөгү адаттагыдай эле китепканаларды жаңылоо, китепканаларды ачуу, китеп окуу маданиятын даңазалаган ар тармактагы иштерди улантып келе беребиз. Буга чейинки Китепкөй ала тоо, Китепкөй мектеп, Китепкөй кыргыз армиясы, Китепкөй айыл деген сыяктуу самалыктар болуп келген. Китеп дайым, Китепкөй чилистен буюрса ушул самалыктар улантылат. Алдыда дагы буюрса масштабдуу иштер мерчемделип атат. Китеп той деген иш-чара башталганда тилчилер айтышкан, кыргыз лексиконуна жаңы сөз байлык кошулду депчи. Китеп той деген буга чейин болгон эмес. Эми ушул термин катары колдонула берет депчи. Анан китеп той өзгөчө деңгээлде болуп атат бүгүн. Анан буга даярдыгыбыз дээрлик 20 күн даярдандык. Мына волонтерлор бизге баягы китеп той десе жаркырап эле дароо боло калгандай сезилет, бирок китеп тойду эме кылганыбызга 20 күндөй болду. Анын баягы фуршет дегени бар, мында шарик үйлөгөнүңөн баштап спикерлер менен сүйлөшкөнүң, басканың, турганың боло туруп дээрлик 40-50 волонтер иштеди да бүгүнкү күндө. Анан жакшы ушинтип тойлор көбөйүш керек Кыргызстанда. Анан ушундай ресторандар жалаң эле ашказанды тойгуза турган, напсини тойгуза турган, ырыга турган эмес, адамдарды өнүктүрүү борборлоруна айланыш керек да бара-бара. Анан китеп тойдун өзгөчө форматын өзгөртүү, анан элибизге руханий интеллектуалдык дараметин жогорулатууга салым кошуу болуп эсептелет. Бул долбоор 2019-жылдын 5-январында Нарын областындагы Актала районунун Коштөбө айылында ишке ашкан. Долбоор азыркы күндө 7 дубанды бүтүндөй камтып, айылдык китепканаларды, мектептерди, аскердик бөлүктөрдү, ооруканаларды, балдар жана карылар үйүн китеп менен толук түрдө камсыздай алды. Бул долбоор чыныгы элдик долбоор. Анткени коом түбүнөн өзгөргөндө башка, үстүнөн таң улан өзгөргөндө башка да. Бул жаштарыбыз, демилгелүү, келечектүү инсандарыбыз өздөрү демил көтөрүп туруп баштаган, биригип. Анан илим билим аябай өнүктү. Мисалы, биз мурда барган жерлерде мектептеги авторитеттер жана күчтүү аракет балдар эле да. Азыр кадимкидей китеп окуган балдар авторитет болуп калыптыр. Аттары даңазаланып, анткени минет кыла берди да булар, чуркап минет кыла берди. Жакшылыгын айтып жая беришти, жаманды айтпай жое беришти. Өз билесиз да, жанагы жерге эккен нерсени деле сугарып турбасаң, отуп турбасаң өспөй калат. Булар экти дагы жоңгалтырган жок да, сугарып, жайылтып. Ошон үчүн азыр жөнөкөй эле бир мисалдар да. 40 миллион сомдук китеп топтошту. 250дөй китепканаларды жаңылашты, китеп фонддорунчу. Андан тышкары мурда таптакыр олимпиадада жеңбеген айылдар олимпиададан жеңе баштады. Алтын сертификаттар чыга баштады жылына 2-2. Бул мындай көрсөткүчү да. Ошон үчүн булар элдин, жаштардын жүрөгүн ойготту. Ошон үчүн бул долбоор менимче улуттук бренд долбоор, бүткүл дүйнөгө таркатып мактана турган долбоор. Бул балдарга биздин баягы жардамыбыз, негизги эле бизден жардам колдон келишинче барган жерлерде, мындай китеп той уюштурулган жерлерде, же болбосо жалпы ушундай китепкана ачылган жерлерде, бардык жерлерде барып туруп биз өзүбүздүн акыл насаатыбызды китеп боюнча кайсы китепти кандай окуш керек, китеп окуу эрежелери, техникалары, кайсыл китеп кайсын үйрөтөт, ошол нерселерди айтып, элдин мындайча айтканда китепке үндөп, руханий жактан болобу, аң сезимдин жактан болобу, колдон келишинче аракетти кылып, биз мындайча айтканда мотивация, шыктандыруу демдерибизди берип келатабыз. Долбоорго Кыргызстандагы колдоочулардан сырткары Кытай, Туркия, Германия, Египет, Дубай жана Россиядагы студенттер, мекендештер колдоосун көрсөтүп, өлкөбүздөгү китепканаларды ачууга чоң салым кошуп келишет.
Өзгөн Айымдар коому дагы ушул билим берүүгө инвестиция салып, ушул коомдук агартуучу иштерди аткаруу максатында түзүлгөн. Ошондуктан биз мындай иш-чараларга тилектеш катары сөзсүз түрдө келип катышабыз. Анан бүгүнкү китеп той долбоорун ушул өзгөнгө дагы жайылталы деп атайын келип мүчөлөрүбүз, бир нече мүчөлөрүбүз менен келип көрүп жатабыз. Бул интеллектуалдык мындай иш-чара бүгүнкү күндө коомго аба менен суудай керек болуп турган учурда. Китеп тойду уюштурууда ыктыярчылар күнү түнү көз ирмебей даярдык көрүшкөн. Жалпысынан 600-700гө жакын киши күбө болгон кечеге келгендер жан дүйнө казынасын толтуруп, долбоор өз максатына жетти деп ишенебиз. Аида Исабек кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Назгүл Чороева, Кутман таң көрсөтүүсү.